Tartib boyunca эгерде айыл өкмөт жок болгон болсо, сиз мына жерде калышыңыз керек мына жерде. Орунбасарлар. Эгерде сиз кете турган болсоңуз, айыл өкмөт бул жерде болуш керек да. Кантип бир жетекчи болуш керек бул жердечи. Мына канчалаган ел келсе таппай кетесиздер. Айыл башы болсо жүрөк аяктап. Класс жетекчиси келип калган экен, ошону сыйлап жүрүптүр. Мына азыр биз келгенибизде мынакей штат боюнча буларда 21 киши бар экен бул жерде. Биз келгенибизде 8 адам болду бул жерде. Калгандары жок. Бу кандай деген тартип айтпайсызбы? Мен көрсөмө жасабайсыздар сиздер. Биз баягы өткөндө эле жолугушуу планировка өтүп биз сиздер менен бүт аткаруучулук тартип боюнча эмгек тартип боюнча деп сүйлөшкөнбүз. Тапшырма бергенбиз. Мен көп кыдырып да келем. Анан ошо жасыктагы жумуштар боюнча хвастовый зонада болчу тепе болгондорчу. Эки жумада бизде семинар өтүп турган зыян ошол жакта жүргөнбүз. Анан дагы эле ушундай маалыматтар берилген. Чындыгында биз бул боюнча өзүбүзчө кызматтуулукту териштиребизби? Айымчылык эле айткан иш тартип сакталбай, эмгек тартип сакталбай, элдер кардарлар келсе кабыл алынган. Мага дагы келип атат. Мага жергиликтүү жана ошол жерде суу боюнча, суу төлөмдөр боюнча, эми таштарды чыгаруу боюнча деген нерселер менен да келип жүрүшөт да. Аренда боюнча депчи. Ушуларды жерден карагыла, чечкиле, бүт эле жергиликтүү маалда маселелер экен. Жергиликтүү өзү башкаруу боюнча 22-23 кызмат көрсөтүү бар мыйзамдачы. Ошонун көбүн сиздердин деңгээлде аткарыш керек экен депчи. Анан өткөндө эле сүйлөштүк. Биз боюнча бул боюнча жетип чыгарабыз. Гайыпта экен. Анан эми жанагы боюнча мына сиз жана тосуардын ээлетпейин деп атам, таштанды чыгарпайын деп атам, ошол жерде мал жайдырбайын деп атам деген нерсени ошондо ачык айтканда эл журт билиш керек да. Мага эме менен документ менен алынган эмес, жерде ушундай кылып атаган депчи. Туурабы? Системдеги сизге катталды эмес. Системдеги катталган. Бул жерде бак болгондо мен сатып алганда. Эми бак туруп кетти. Бирок мен тоскондум жок. Пайдаланып атат. Мага бак жок да. Ушундай бак. Өзүңөр айыл өкмөттө иштеп, айыл өкмөттүн орунбасары болуп алып ошол жерлерди ээлеп алган эмес деп коём. Качан мына элдер баардыгы жер алып бүтүп, ушу жер маселеси көйгөй чечилсе, анан өзгөр алсаңар туура келет да. Өзгөргө ошо мыйзам негизинде жер бар, үлчүлөр бар да, туурабы? Сулуу жерде мынча алгансыңар, кайрак жерде мынча алган. Өзгөргө чектелген жер алгансыңар туурабы бир жолу. Болуп турду, андан башка эмне кыласыңар? Мыйзамды жериңер талкууладан, калган элдерге бербесиңер, шарт түз бербесиңер элдерге. Мына малыбызды жая албайбыз деп айтышып мына жайыттары жок деп. Жайыттардан тосуп алган депчи. Анан мындай кылайлы, эгерде мен ойлоп атам, эгерде бул жерде Мамытайдын жетекчилери, жетекчи орунбасарлары бул жерде иштеп аткан ишчилер бардыгы мен ойлоп атам, булар иштегиси жок экен да. Бардығын айдаңыздан, андай иштей турган жерде таза ел үчүн кызмат кылган адамдарды алып коюңуздар.